Чексиздик, салмактын сезилбей калышы, катуу соккон жүрөк, сөз менен жеткире алгыс эмоциялар. Мындай абалды адамзаттын тарыхында алгачкы ирет космоско чыккан Юрий Гагарин башынан өткөргөн. Советтик космонавт 1961 жылдын 12 апрелинде Восток кемеси менен Байконур космодромунан учкан. Чексиз мейкиндикте 108 мүнөт болгон. Ал жер планетасын толугу менен айланып чыккан. Тарыхта калган инсан 1964 жылы ысык көлгө келип ден соолугун чыңдап кеткен. Советтик космонавттар көлдү жерден көгүлтүр көзү деп аташкан. Дүйнөнүн бир катар өлкөсүндө туңгуч космонавттын эстелиги орнотулду. Мындай белек Бишкектеги номер 25 мектепке да тапшырылды. Аляралык космонавтика күнү. Нагыну ошого карата Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун поручениясынын негизинде биз бүгүн мякта Юрий Алексеевич Гагариндин эстелигин ачтык. Бул биздин президентибиздин тапсырмасына лайык ушунча биз бүгүнкү күндө ачылды. Легендарлуу инсандын бюсту Диалог культур Единый мир фонду тарабынан даярдалган. Мындай жакшы жашан окуучулардын бийиктиктерге карай умтулуусуна жардам берет деген тилектебиз дейт аталган фонддун Кыргызстандагы өкүлү. Гагарине как о человеке. Юрий Гагариндин эстеликтерин дүйнөдө 35тен ашуун өлкөдө орноттук. Гагарин адамзаттын космоско алгачкы аттанышынын символу. Бишкектеги Гагарин көчөсүндө жайгашкан номер 25 мектепте Гагариндин бюсту орнотулуп жатканына абдан кубанычтабыз. Мындай саамалык окуучулардын кыялданып, ачылыштарга умтулуусуна жардам берет деп ойлойбуз. Салтанатка Россиянын Кыргызстандагы элчилиги Бишкектин вице-мэри жана Саякбай Манасчы коомдук фондунан катышты. Иш-чарада 1800 окуучу билим алган номер 25 мектепке Юрий Гагариндин ысмын берүү демилгеси да көтөрүлдү. Эске салсак, бүгүнкү күнгө чейин космоско 565 адам учса, анын 60 аял. Ал эми Кыргызстандан Салижан Шарипов абасыз мейкиндикти багындырган. Мээрим Эшимбекова, Жолболдубай Саев, ЭлТР, Бишкек.